Жашыл экономика боюнча жаштар коому жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жаш активисттер менен биргеликте Баткен Токой чарбасынын карамагындагы Алмалы участкасында жашылдандыруу иштерин жүргүзүштү. Анда арчанын туя жана можжевельник түрүн отургузушту. Биз бүгүн бактарактарды тигип атабыз. Бул бактарактарды биз эмне үчүн тигип атабыз? Абанын азыр данный момент аба өтө булганып атат. Ошон үчүн абаны тазартуу үчүн бул бактарак көптөгөн көчкүндөрдөн, жер көчкүлөрдөн сактайт. Ошон үчүн тигип атабыз. Мен эмне үчүн ушул жашыл экономикага катыштым? Себеби дегенде бул жашы бактарактар көп болсо өзүбүзгө деле жакшы, көптөгөн жан жаныбарлар деле көбөйөт. Бул эң эле биз азыр арчаны тигип атабыз. Жашыл мурас улуттук өнөктүгүн жыл сайын салтка айлантып өткөрүүнү өлкө башчысы белгилеген. Жылына өлкө боюнча 5-6 миллион көчөт отургузуу пландалууда. Ушул быйыл мына президенттин жарлыгы менен ушу жашыл мурас инициативасы көтөрүп чыкты. Ушул 2022 жылга көчөттөрдү эгүү боюнча, ушу жашылдандыруу боюнча. Ушул жашылдандыруу максатында быйыл көп эле иштер болуп атат Токой чарбада. Айтып кетсем, Сарташ Токой бөлүмүндө 13 000 көчөт отургузууга план болсо, бүгүнкү күндө 10 000 отургузулуп атат азыркы күндө. Президент өткөн жылы Глазго шаарында өткөн дүйнө лидерлеринин саммитинде Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүү жылы деп жарыялоо сунушун берген болчу. Бул демилге бир добуштан колдоо таап, 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылы деп жарыялоо жөнүндө резолюцияны кабыл алышкан. Анын алкагында ар бир облустан жыйынтыгында 700 ыктыярчынын жардамы менен 7000ге жакын ар түрдүү сорттогу бак-дарактарды отургузуу пландалууда. Алмакан Матураимова, Куштарбек Абдикар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.